açыңдар! Жолды açыңдар! Ел чындыкты билсин. Алматыдағы акыркы абал Казакстанда дагы деле интернет байланыш иштебей жатат. Алматы шаарынын ичинде эч кимди киргизбей аскерлер кайтарууга алган. Бул тууралуу Азаттыктын Казакстандагы кабарчысы кабарлады. Анын айтымында президенттин резиденциясына аскерлер курчап турат. Борбордук аянттын жанында 3 адамдын жансыз денеси жатканын көргөн. Бул Алматыдагы башаламандык болуп жаткан негизги жерлердин бири. Дүкөндөрдө жана банкоматтарда кезек күткөндөр көп, деди кабарчы. Ал эми Актау областынан наразычылыкка чыкканда таркай элек митингчилердин башында турган адамы белгисиз бирөөлөр кармап кеткен. Бүгүн Казакстан президенти журналисттик штабтын жыйынын өткөрдү. Токаев өлкөнүн бардык аймагында конституциялык тартип орнотулду деп билдирди. Мындан сырткары Алматы шаарынын 2000ден ашуун адам кармалганын айткан. Интернеттин иштебей калганына буга чейин митинг өткөзүп жүргөн активисттерди айыптады. Эске салсак, 2-январда жаратылыш газынын баасы кескин кымбаттап кеткендигине байланыштуу Казакстанда наразычылык акциялары башталып, кагылыш менен коштолгон. Кагылышууда полиция кызматкерлеринин да наразычылыкка чыккан элдин арасында да каза болгондор бар. Азыркы учурда каза болгондордун саны белгисиз. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. Энтони Блинкен Казакстандын ЖКК аскерлерин чакырган өтүнүчү суроо жаратат. Казакстандын оңдогон кишилер каза тапкан каршылык акцияларын басууга ЖККнын аскерлерин жардамга чакырганы суроолор жаратат. Бул тууралуу Кошмо Штаттар мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен билдирди. Америкалык башкы дипломат казак бийликтери мыйзам жана тартипти сактоо максатында демонстранттардын укуктарын бузбай көчүү акцияларын жөнгө салууга толук кудурети бар деп эсептейт. Эмне үчүн алар сырттан жардамга муктаж болгону белгисиз. Биз бул боюнча кененирээк маалымат алганга аракет кылып жатабыз, деди мамлекеттик катчы Блинкен. 6-январга караган түнү казак президенти Касым-Жомарт Токаев террорду коркунучту жөнгө салуу максатында деген жүйө менен Казакстан мүчө болгон жамааттык коопсуздук келишими уюмунан жардам сураган. Ага Удайлы Орус аскерлеринин алгачкы бөлүгү атайын техниканын коштоосунда Казакстанга келип түшкөнү кабарланды. Жума күнү Армения, Беларусь, Тажикстан да Казакстанга бейпилдик күчтөрүн жөнөттү. 7-январда уюмдун бейкуттук күчтөрү миссиясынын курамына кирген Кыргызстандын 150 аскери Алматы шаарына жеткирилди. Бир канча күндөн бери наразычылык акциялары уланып жаткан Казакстанда жамааттык коопсуздук келишими уюмунун баш аягы 2,5 миңдей аскери жайгаштырылат. Бул тууралуу уюмдун баш катчысы Станислав Зах Орусиянын мамлекеттик РИА Новости жаңылыктар агенттигине билдирген. Орусиянын коргоо министрлиги Казакстандагы орус аскерлери жергиликтүү күч түзүмдөрүнүн жана армия бөлүктөрүнүн ыкчам жана күчөрмөн иш-чараларын катышпайт деп белгиледи. Орус президенти Владимир Путин Казакстандагы кырдаал боюнча билдирүү жасай элек. Орус аскерлери соңку апталарда Украина менен чек арага жакын жерде ири күчтөрүн топтоп жатканы тууралуу маалымат тараган. Учурда атайын бөлүктөрүн эми Казакстанга да жөнөтүп отурат. Жума күнү онлайн уюшулган НАТОнун жыйыны дал ушул жагдайга, ошондой эле Орусия менен боло турган сүйлөшүүлөргө арналды. Ошол жыйындын соңунда Блинкен Орусиянын Украинага каршы агрессиясы улана турган болсо, батыш чечкүндө жооп берүүгө даяр экенин айтты. Бирок муну Орусияга кааласа дипломатиялык жол менен чечүү дагы деле мүмкүн деп белгиледи ал. Батышта да Орусияда да бир катар аналитиктер Владимир Путин тигил же бул формада Советтер Союзунун калыбына келтирүүнү көздөп жатат деген пикирлер айтылып келет. Кремль мындай пландарды дайыма четке кагып келет. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. Борбор Азия Орусиянын курамына кириши керек. Бул тууралуу Орусиядагы либералдык демократиялык партиянын жетекчиси Жириновский билдирди. Ал сөзүндө бул теманы эч нерсе болбогондо чечип, жабуу Орусия үчүн пайдалуу. Биз эч жерде согушкубуз келбейт. Душанбени эске албаганда, эгер Борбор Азия чоң жоготууга учураса, алар Орусияга кошулабыз деп бизге гана жалынып жалбарышат. Москва мындан ары эч кимге 1 рубль дагы бербейт. Бул аймактар абдан бай. Уран, газ, мунайдын эбегейсиз кендери бар. Мөмө, жемиш, коон, жүн, эттери көп. Ал элдердин эч кандай тандоосу жок. Же аларды Ооганстандан келген варварлар жок кылып жатат. Эгер биздин курамга кирсе, улуу мамлекеттин бир бөлүгү болуп калышат. А биз аларды кайра эч качан бербейбиз. Орустар түштүк чек аранын баарында азиаттарды баккандан тажады. Ошондуктан биротоло биздин өлкө кылуу керек. Ал аймактарда орус губернаторлору, орус полициясы, орус армиясы, орус прокурорлору болот. Кимде ким кандайдыр бир көз карандысыздык туурасында сөз кыла турган болсо, өмүр бою түндүктөгү лагерлерде отурат деп айтты. Эске салсак, Жириновский Борбор Азиядагы мамлекеттерди Орусиянын курамына кошуу тууралуу пикирин байма-бай айтып келет. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. 18 жана 19 жаштагы жоокерлер дагы бар. Казакстанда каза болгон полиция кызматкерлеринин аты жөнү жарыяланды. Эл чындыкты билсин.
Жамааттык коопсуздук келишими кетпес кландарды коргоо уюму эле экен. Болбосо 2010-жылы ошко кирбей коюшкан. Тажиктер Баткенге кол салганда кирбей коюшкан. Армяндарга деле эч ким жардам берген эмес. Демек түшпөс хандар өз режимдерин биргелешип коргоо максатында гана түзүлгөн уюм деп түшүнсөк болот. Токаевдин Назарбаевдин кадрларын кызматтан алып Россияга жатып бергени кландардын согушунан гана кабар берип жаткандай. Себеби аксакал тиги жакка узап кетиши же ошол абалда болушу мүмкүн. Токаев мураскерлерге бийликти алдырып ийбеш үчүн Вовага жатып берүү менен бийликти өзүнө сактап калуу аракетин көрүп жаткандай. Мындай учурда элдин өлүмү бир тыйынга татып калат окшойт. Ал эми биздин аскерлердин жамааттык коопсуздук келишиминин уюмунун курамында болушу бул илгери эле мамлекеттер аралык макулдашуулар менен милдеттенген нерсе. Андан баш тартуу жамааттык коопсуздук келишими чыгуу жана экономикалык бут тосууларга Вованын карына калууга алып келиши мүмкүн делген божомол менен арга жоктун айынан кошулган чечим катары түшүнөбүз. Оңго барсаң атың өлөт, солго барсаң өзүң өлөсүң абалы мисал ОДБКга биздин аскерлер кошулуп барбайт деген чечим кабыл алынса, эртең Токаев бийлигин сактап калып турган болушунча экономикалык жактан Вова экөө бут. Бул элдин наразычылыгын алып келет. Экинчиден, буларга кошулбаса, Вованын 3 тамгасы 2010-жылдагыдай сценарий менен кайра Бишкекти ызычуу чыгарат. Ошондо таландыда каласың. Үчүнчүдөн, эртең эле сырткы күчтөрдүн каржылоосу менен бизде раскачка башталса, ошондой эле формулировка менен ОДБКнын армиясы бийликти сактап бериши мүмкүн. Ошол себептерден улам айла жок беспроигрышный вариантка макул болуп жаткандай. Бул кадамдардын баары эртең Кыргызстанда кымбатчылык, дефицит, жумушсуздук, ызычуу болбош үчүн көрүлгөн айла жоктун аракети катары гана кабыл алалы. Мындан башка кадам биздин өлкөгө чоң тоскоолдуктарды алып келет. Андыктан ГДВД дебей туура түшүнөлү. Ошончо эле кошунанын сөзүнөн коркуп атса, Казакстанда жүргөн уулдарыбызды бир жериңде кысып үйдө отур деш керек. Ато мародерчулукту кыргыздар кылып жатыр деген айыптоолор жүрөт интернетте, деп Кудурет Айчабаров өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин. Казакстанга аскер жибергенге дээрлик бүт Кыргызстан каршы болду окшойт. Баарыбыз патриот, көрөгөчү, боорукер, анан революционер менен тилектеш болуп макул дейли. Мен эч кимди укпайм, өз алдынча саясат жүргүзө алам, биз суверендүү өлкөбүз деп аскердик жардамдан баш тартып, колуңардан келгенин кылып алгыла десин президентибиз. Бул деген ОДБКнын келишимдерине баш ийбейбиз деген сөз. Демек эл аралык келишимдерди бир тараптуу буза алам деген ишарат болот. Андан ары кандай болот? Кыргызстан Россияга каш кайрый турган абалдабы азыр? Колу буту толук байлануу. ЭАСИСке кирген күнү биротоло байланган. Көп багыт эркин саясат жүргүзүү 2010-жылы токтогон. Атамбаев Россияга бүт рычагтарды өткөрүп берип атканда каякта элеңер, көрөгөч, билармандар. Ошондо ак үй көк үй алдына барып айлап жылдап жатып талашыш керек болчу. Жоо кеткен соң кылычыңды бокко чап дейт. Россиянын кош стандартуу саясатынан кутулуп, эркин саясат жүргүзө алган өнүккөн өлкөдө мен да жашагым келет. Ал күндө эле келер буюрса, бирок биз бүгүн жашап жатабыз да. Стратегиялык өнөктөштөрдү тандап алганыбыз өзүбүз, кол коюп бергенде билесиңер ким экенин. Биздин бүгүнкү экономикалык геосаясий абалыбыз чакталуу, чоң державалар менен тил табышып жашаганга аргасызбыз. Биз Украинада эмеспиз, Казакстанда эмеспиз, калп эле едириңдебейли, көчүңө ченеп иш кыл дейт го. Мен да патриотмун, бир дагы кыргыз баласынан башынан чач түшкөнүн каалабайм. Казак кыргыз бир тууган элбиз, ошончо да пиар кылгандан да жөнү болот. Алды артыбызды карап иш кылбайлы, жалаңач баатырлар. Кыргыз кыйын элбиз, баатыр элбиз, тарыхыбыз укмуш эми. Бирок бүгүнкү чындык ушундай, деп Азиз Дүйшөбаев өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин. Демени башкар болгондон кетип атат. Ал кет элибиз. Мына мен кечкенин үйүндө отурган жок. Мен атайын келдим жерге, сизден издеп таппайчы. Бордо сенин, берде армиянын президенти. Сендиге Тажикстанда не болуп атат? Ошолор чечип биздин проблеманы тууган эл менен. Мен 30 жыл болдум, мигрант болуп, Казактын жеринен келип кетип атам. Өтүп атам ошол жерден, бордо сенденчи. Эртең да өтөбүз ошол жолдон. Депутаттардын башы оорубайт. Булар кагыштырып коет. Булар деген сенин кылайын эшектер өтпөй калгандары элди кагыштырып атат. 30 жылдан сенин балаң не болот? Сенин атаң эшек болгон. Мына бизге ок аткан деп айтат. Казакстандын правительствосу, өкмөтү казак эл эмес. Тажиктерге октары менен жардам берген билесиңерби? Эми ага карабастан көрсөңөр, биз кыргыздар айкөл элбиз да, эми биз жардам көрсөтүп атабыз. Ошону биле жүрүлө. Эл чындыкты билсин. 18 жана 19 жаштагы жоокерлер да бар. Казакстанда каза болгон полиция кызматкерлеринин аты жөнү жарыяланды. Казакстан Ички иштер министрлиги тополоңдо каза болгон 7 полиция кызматкеринин аты жөнүн жарыялады. Алар 1988-жылы туулган милициянын капитаны Рахат Сламбеков, 1988-жылы туулган ИИМдин начальниги Ринат Камбетов, 1993-жылы туулган милициянын ага сержанты Асылханов Ален, 1994-жылы туулган милициянын кенже сержанаты Нурболсун Алмасов, 1976-жылы туулган прапорщик Эрбол Эржанов, 2002-жылы туулган катардагы аскер кызматкери Кайсаров Мадияр, 2003-жылы туулган катардагы аскер кызматкери Аманов Айбат. Булак Назыр Ньюс КХ. Эл чындыкты билсин.
Баш мыйзамда башка мамлекеттин ички саясий кырдаалына аскерлердин кийүүрүгү болбойт деп тактана жазылса, ошол эле мезгилде ОДБК келишимде агрессия элементтерди байкалса, келишимдин негизинде аскердик кызматташуу келишими болсо, анда тажиктер тарабынан апрелде агрессия болбоду же келишим биздин мамлекетке тиешеси жокпу? Же Россия Федерациясы менен Беларусь тажик аскерлерди өздөрүнүн карапайым калкына сабак болуу максатында эмеспи же закон ОДБК кээ бир мамлекеттерге гана тиешелүүбү? Кайсы уюмда да Зубов куралданган террористтер каяктан асмандан түштүбү, жаңы жылда табет деп суроолор толтура. Неге постторду жапсак, анда ала казактар постторун жапса, бизде ун бензин кымбаттайт деп аткаминерибиз айтып атат. Суроо анда алар эмне үчүн таможнялык союздагы келишимдерди так аткарбайт деп Facebook колдонуучусу Кантөрө Айтиев жазды. Эл чындыкты билсин. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Кыргызстандын Казакстанга аскерлерди жиберүү боюнча кабыл алынган чечим тууралуу пикирин соц тармактагы баракчасына жазды. Урматтуу мекендештер, мен бүгүнкү кырдаал боюнча түшүндүрмө берейин деп чечтим. Биз дагы так ушундай башаламандыкты басып өттүк, анан кантип жай тургундарды талаптоонуга өлтүрүүгө бармак элек. Четте унчукпай карап турган болбойт, баары баштагы калыбына келгенден кийин гана өздөрү андан аркасын эптеп кетишет. Азыр көптөгөн аң сезимдүү жарандар тынчтыкты каалап турганда жардам беришибиз керек. Коңшу өлкө жардам сурап жатат, четте карап туруу туура келбейт. Биз ошол аймактагы тынчтык жана стабилдүүлүк үчүн аракет кылабыз. Мен биздин өлкөбүздүн жарандарын түшүнүп турам, баарыбыз кабатыр болуп жатабыз. Мени баарыңыздар туура түшүнөсүздөр деп ишенем. Мен дагы адаммын, абдан санаркап жатам. Азыр тез жана ыкчам аракет кылуу керек. Өтө маанилүү маселени чечүү үчүн ооруканадан толук айга элек жатып чыгууга туура келди. Ооруп калганым үчүн кечирим сурайм, рахмат деп жазган Камчыбек Ташиев. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. Митингчилерди атууга буйрук берген Токаевдин аталары Бишкекте эмне себептен жашап калган? Казак президенти Токаев эскертүүсүз ок атууга буйрук берди. Токаевдин мындай кайрылуусу социалдык тармактарды кескин сынга кабылып жатат. Митингчилер өздөрүн террорчу деп атоого каршы экендиктерин, социалдык начар абалга жана кымбатчылыкка нааразычылык иретинде акцияга чыгышканын айтууда. Алгач Токаевдин ата тегин сүрөө кетели, анын аталары Бишкекте эмне себептен жашап калышкан? Казакстанда болгон начарчылыктан качып өткөн кылымдын 30-жылдары президент Токаевдин чоң атасы Токай аялын жана 3 баласын Фрунзеге келет. Кыргыз эли аларды жолу кабыл алганы менен алардын башынан кырсык кетпей коет. Токаевдин чоң энеси паралич болуп, буту колу кыймылдабай калган. Бир жолу Токанын балдары Касым менен Кемел ичип жеген тамак издеп кеткенде, алардын кичинекей карындашы от жагып турган очокко түшүп кетип, кыймылсыз жаткан энесинин көзүнчө күйүп кетет. Ошол эле кезде Касым менен Кемелди багуусуз балдар катары кармап, жетимдер үйүнө жөнөтүшөт. Энеси балдарынан тирүүлөй айрылганына чыдабай тиги дүйнөгө кеткен экен. Касым менен Кемел жакшы окушуп, институтка өтө издеп жүрүшчү. Бирок согуш башталып, Касым согушка кетип, Рожеевдин алдында курман болот. Кемелде 18 жашында согушка аттанып, баатырдык менен салгылашат. Анын 2 Заатфагу деген медали бар. Майдандан катуу жарадар болуп келип, Казгунун филфагына балдак менен окууга тапшырат. Кемел Токаев казактын белгилүү жазуучусуна айланат. Анын жубайы Надежда Давыдовна Токаева. Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев 2022-жылы 7-январда телеканалдар жана интернет сайттар аркылуу кайрылуу жасап, өлкөдөгү соңку кырдаал боюнча маалымат берди. Ал өлкөдө антитеррордук операциялар уланып жатканын, полициянын улуттук гвардиянын жана армиянын күчтөрү менен штабта аракеттер жүрүп жатканын маалымдады. Жалпысынан кырдаал турукташып калганын, конституциялык мыйзамдуулук калыбына келип жатканын айтты. Бирок террорчулар мамлекеттик жана жеке менчик мүлккө дагы деле зыян келтирүүдө. Жарандарга карата курал колдоонусун улантууда, ошондуктан укук коргоо органдарын жана армияга эскертүүсүз ок атууга буйрук бердим. Чет жакта турганда тараптарды тынчтык жол менен сүйлөшүп чечүүгө чакырыктар айтылып жатат. Кандай акылсыздык, кылмышкерлер жана киши өлтүргүчтөр менен кандай сүйлөшүү болушу мүмкүн? Биз чет элдик жана жергиликтүү куралдуу жана атайын даярдыктан өткөн баш кесилер менен кармашып жатабыз, бандиттер жана террорчулар. Ошондуктан аларды жок кылыш керек. Бул жакын арада толук аткарылат, деди ал. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин.